Арбаңыздар, кутмандуу кошубак күнүңүздөр менен, урматтуу келечек ээлери, урматтуу эл агартуучулар, мугалимдер жамааты жалпы барыңыздар. Бүгүнкү Билимтал коомдук бирикмесинин стипендияга ээ болгон окуучуларды сыйлоо аземине кош келипсиздер. Анда эмесе рұқсат берсеңиздер, Рахманов Асылбек Рахманович ушул Билимтал коомдук бирикмесинин төрагасын бул тарапка чакыралы. Бүгүнкү сыйлоо аземинин ачуу сөз кезеги Асылбек Рахмановичте болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, урматтуу биздин окуучулар, эжеке агайлар, мектептин жетекчилери жана бүгүнкү ушу биздин Билимтал коомдук бирикмесинин жалпы жааматы. Бүгүн ушундай жашнакай салтанаттуу кечеде жалпы сиздерди көрүп отурганыбызга абдан кубанычтуу болуп жатабыз. Бул биз үчүн чоң сыймык. Ушунча Талас району боюнча эң мыкты деген мектептин эң алдыңкы окуучуларын чогултуп ушул жерге сиздер менен чогуу иш-чара өткөнүп атканыбызга чексиз кубанычтуу болуп турабыз. Биздин иш-чарага куш келипсиздер. Ушул Билимтал коомдук бирикмебиз тууралуу мен сиздерге кыскача айтып кетейин. 2019 жылы Талас областындагы билим берүү тармагына кошумча инвестицияларды тартып келүү, ушул тармакты өнүктүрүүгө бир салым кошуу максатында учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Чойбек Бактыбек Каныбекович агабыз башында турган демилгелүү агай-инилер биригип ушул бирикмени түздүк элек. Кыска убакыт аралыгында жалпы Талас областы боюнча бир катар ийри долбоорлорду ишке ашырууга жетиштик. Бүгүн болсо мына Талас районундагы мектеп окуучулары арасындагы стипендиялык кароо сынакты дагы ушул бирикмебиз менен бирге өткөрүп жатабыз. Эми ушу кароо сынак жөнүндө кыскача айта турган болсок, Талас районундагы жалпы 29 орто мектептин окуучулары арасында жарыялаганбыз. Бүгүнкү күнү стипендиялык кароо сынакка 29 мектептин 25-и катышып отурат. 25 мектептен жалпы 70 окуучу өзүнүн документтерин тапшырды. Биздин талап мындай болчу, ар бир мектеп 3төн окуучу көрсөтөт. Биз өзүбүздүн бирикмебиздин ички комиссиясы алдын ала карап чыгып туруп, ушул жерден ар бир мектептен бирден стипендиантты тандап, стипендия берип, калган 2 окуучубуз биздики дипломант болмок. 25 мектептен 23 мектеби толук талаптарды аткарып, 2 мектеп тилекке каршы бирден эле окуучу көрсөтүлүп калды. Анан бизде ачык эле айтып коеюн, бир ич-чара мындай көп талкуу болду да, ушул жака беребизби, стипендия бербейбизби деп себеп дегенде баягы алдын ала коюлган талаптар бир аз такталбай калгандыктан. Анан ушул жерден баса белгилеп коюш керек, ушу Бактыбек Каныбекович өзүнүн демилгеси менен эми балдардын шагын сындырбайлы, мындан ары окуусуна шык берели деп ушу бир окуучу көрсөткөн мектептин окуучулары дагы бүгүн бизден стипендиант болуп табылып отурат. Жалпы бүгүн 25 окуучубуз стипендияга ээ болду, 45 окуучубуз болсо дипломант деп табылды. Биз азыр иш-чараны сыйлоо баштаганда биз стипендианттардын тизмесин ошондо жарыялайлык. Анда эмесе бүгүнкү биздин иш-чараны ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, ардактуу мугалимдер, урматтуу окуучулар. Бүгүн көмөк көрсөткөн биздин жалпы командабыз ушул иш-чара Асылбек иним айткандай 2019 жылы ушул командабыз менен демилгеп, ушул Талас элине, жерине ушу билим тармагын деңгээлин көтөрөлү деген негизде ушул иш-чараны баштадык эле. Кудайым буйруза бүгүн мынакей урматтуу ушул окуучулардын катышуусу менен, кызыккан окуучулардын катышуусу менен ушул иш-чараны баштап отурабыз, урматтуу угандар. Сиздерге мынакей
абдан жакшы өбөлгө түзүлүп атат. Биринчи кадам болуп атат. Пилоттук проект катары ушул Талас районун алдык быйылкы жылы. Келечекте Талас областын камтайлы деген бир жакшы өзүбүздүн ниет, үмүттөрүбүз бар. Ушул неге бул мындай кылып атабыз? Неге билим тармагын алдык? Бизде өзүңүздөр билесиздер, баягы шайлоодо үгүт иштеринде дагы ушул биздин эң биринчи койгон багытыбыз, программабыздагы негизги түп тамыры ушул билим берүү тармагы болчу. Бүгүн бардыгыбыз көрүп атабыз, ушул кадровый голод деп коет орусча айтканда, абдан мындай жетишсиз болуп атат да, мыкты кадрларыбыз. Ошол үчүн билим берүү тармагына биз өзүбүздүн командабыз менен басымдуулук кылып ушул ишти алып бара беребиз. Себеби дегенде азыр билим тармагына биз инвестиция кылбасак, азыр билим тармагын карабасак, бул келечекте абдан өкүнүчтүү нерселерге алып келип калат да. Ошон үчүн биздин окуучуларды кызыктырып, ушул билимге болгон кызыгуусун күчөтүп, ушул Таластын кыз уул кыздары ушул спортко абдан кызыкканда, ошон үчүн ушул спорт жагындагы бир тараптуу алып кете бербей, ушул билим тармагындагы абдан өнүктүрсөк. Себеби дегенде биздин Талас өрөөнүнөн мыкты инсандар чыккан. Эң алдыда турганыбыз мына Чыңгыз атабыз, мына калем менен дүйнөнү багындырды. Ошон үчүн ушундай биздин атабыздай болгон инсандарга үлгү болсун деп ушул сиздерди, ушул кичине биздин бөбөктөрүбүздү, балдарыбызды ушул билимге кызыктыруу максатында иш-чараны алып баратабыз. Урматтуу агайлар, эжелер, сиздер дагы көмөктөшүп, жардам берип, бул биринчи биздин иш-чарабыз. Кийинки жылга дагы ушул жакшы баардыгыбыз бирдиктүү чогуу иш алып барсак, бир жыйынтыгы 5-10 жылдан кийин өзүнүн үзүрүн берет деген мен үмүттөмүн. Рахмат сиздерге, келгениңиздерге. Рахмат. Анда эмесе алгачкы стипендианттарды сыйлоо аземине өтсөк. Алгачкы стипендиант Көккашат айылы Атай Оңбаев атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучусу Сүйөр Кулова Телегей. Кол чаап колдоп туралы. Гөгөй айылы Торкобек Кушубаев атындагы орто мектеп Мыктыбекова Арина, Керимкулова Милана. Олчаап колдоп туралы. Биздин келечек ээлери билимге умтулуу менен мына бүгүнкү күндө стипендияга ээ болушуп турат. Ильясова Анара. Канекеч, рахмат. Анда эмесе бул тарапка Айдар Алиев Алмамбет Болотбекович агабызды чакырып алууга уруксат этиңиз. Кийинки биздин стипендианттарды сыйлоо ушул агабызда. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, бүгүн неребиз аябай жакшы иш-чара болуп атат. Мына Алтынбек Каныбекович, Асылбек иниме чоң ыраазычылык билдирип кетиш керек. Себеби дегенде мындай мен билгенде мындай иш-чара болгон эмес. Талас областында мына биринчи иш-чаралар болуп атат. Экинчиден ушу биздин мугалимдерге ыраазычылык билдирип кетсек, ушундай окуучуларды тарбиялап, ушундай келечекке багыт берип жатканыңыздарга чоң рахмат. Эмне дейсиз, ушу окуучуларга ушу багыттарыңыздардан эч качан жазбаңыздар. Биздин ата-бабаларыбыз, аталарыбыз айткан ошо билимдүүгө дүйнө жарык депчи. Ошол бир эле сөз менен айтылып калганда, ошо багыт менен эч качан адашпаңыздар, алдыга кете бериңиздер. Көпүрө базар айылы Рысбек Айдарлиев атындагы орто мектеби 9 класс Турусбекова Роза. Төшбелги, грамота, жана ошондой эле стипендия менен сыйланат. Грамота, төшбелги, жана ошондой эле стипендия менен сыйланат.
Чыңгыз Сайырбековичти чакырып уруксат этиңиздер. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен ардактуу мугалимдер, ардактуу окуучулар. Биринчиден ушул демилгени көтөрүп, талас жергебиздеги келечек муунду илимге, билимге болгон кызыгуусун арттыруу максатында ушул демилгени көтөрүп, ушул фондду ачкан Жогорку Кеңештин депутаты Чойбеков Бактыбек Каныбекович агабызга, Асылбек инибизге жана ушул жалпы командага ыраазычылык билдирип келгим кетет. Анткени жакшы сөз бар. Бир мамлекеттин келечегин көргүң келсе, ал мамлекеттин жаштарына көз бактыр дегендейчи, көз чаптыргыла деп. Анысы кандай Кудайым буйруса, талас жергебизде бир гана спорт жана маданият өкүлүнөн эмес, илимдүү, билимдүү, келечекте күчтүү жаштар дүйнө жүзүнө өзүнүн салымын кошо турган, кыргыздардын туусун бийик дүйнөлүк аренада көтөрө турган келечек жаштар Кудайым буйруса чыгат деген терең ишеничтемин. Ошондуктан бардыгыңыздарга, мугалимдерге жана окуучуларга ыраазычылык билдирем. Ар дайым өзүңүздөр алдыга чоң максаттарды коюп, ошол максаттарды багындыруу аракетинде иш алып барыңыздар, эч качан талыкпаңыздар. Жашоонун сыноолоруна сынбастан келечек муун чоң ийгиликтерге жетишип, Кудайым буйруса сиздер менен биз бир эле талас эл эмес, кыргыз эли, дүйнө эли сыймыктана турган уул кыздарды чыгышын тилек кылабыз. Чоң рахмат. Талантбек кызы Сезим, билимге сүңгүгөн жаштар, билимге умтулган жаштар. Кумарык айылы. Барыңыздарды бүгүнкү мынакей талас жергесинде жакшы иш-чара болуп атат. Ошого баарыбыз күбө болуп атабыз. Ушуну баштаганына Бакыт Чойбековго чоң ыраазычылык билдиргим келет. Өзүм атыман дагы Асылбек инибизге бул жана талас жергесинде жаңы пилоттуу проект болуп атат. Бул келечекте биздин Талас областына, андан кийин Кыргызстандын бардык облус райондоруна чейин чоң масштабта болсо, келечекте жакшы муундар чыкса, биздин Кыргызстан өнүгүп жашап кетет дегенге ишенич абдан зор. Анан эми биз убагында окуганда бизди мугалимдер, эжелер, агайлар окутчу эле девиз менен окуу жана окуу депчи. Мен де каалайт элем силерде ушу менен токтоп калбастан келечекте талпынып, талыкпай эмгек кылып, мээнет кылып, окуп. Окуу деген эмне бул? Кудукту ийне менен каскандай дейт. Канчалык көп окусаңар, балдар, кыздар, келечекте ушул абдан силерге керектүү, жашоо турмушуңарга да керектүү нерселер болот. Мен каалайт элем, өзүм атыман дагы, уюштуруучу топтун атынан дагы биздин келечекте Таластын ичинен эле эмес, кыргыздардан жакшы мыкты инсандар чыгат деп. Жусуп Абдырахманов атабыздай, Исхак Разаков атабыздай, кыргыздар илгертеден өчүкпөй өнүгүп өсүп келаткан бир салымы бул окуу, билим. Балдар, кыздар, кааларым ушул талыкпай жакшы билим алгыла. Ушул жөргөнү баштаган Асылбектерге ийгилик каалайм мен. Бул жакшы нерсе, жакшы жишан. Ошого баарыбыз күбө болуп атабыз. Мен абдан кубанычтамын. Атайын алыстан келип, кубанып отурам ушул жерде. Барыңарды каалайм, жакшылыктарды каалайм барыңарга. Ийгилик барыңыздарга. Рахмат сага. Мейлкан Козбеков атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучусу Токтоналиева Малика. Нурадин агабыздын колунан Бешбелге ардак грамота, ошондой эле стипендия менен сыйланат. Нурадин агабызга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу агай эжелер, окуучулар, келген коноктор, бүгүнкү иш-чараны көрүп алып, аябай сүйүнүп атабыз. Бул иш-чара, бул бүгүнкү күн стипендия менен эле токтоп калбайт. Бул деген багы келечекке болгон чоң кадам деп эсептейм. Ушул иш-чараны негиздеген адамдарды жана уюштуруучуларды, Бактыбек Каныбекович, Асылбек, силерге чоң рахмат. Кудай буйруса бул иш-чара Талас районунун чеги менен да чектелип калбайт деп ойлойбуз. Кудай буйруса областты камтып, андан ары Кыргыз Республикасын камтып, чоң иш-чараларды уюштуруп, ушундай эле окуучуларыбызга, окуучу деген бул келечегибизге болгон
чоң кадамдарды таштай берет деп ойлойбуз. Анан окуучуларга айтарым, бүгүнкү сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Бул сыйлык келечекке болгон чоң кадам. Мамлекетибиздин, өлкөбүздүн келечегин, багытын негиздей турган адамдар отурат арабызда. Кудай буйруса, сиздер ушул мойдон алдыга кадам таштай берсеңиздер, Чыңгыз атабыз деп айтып атпайлыбы? Арабызда Чыңгыз атабыздай болгон инсандар отурган чыгар, Кудай буйруса. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, окууңуздар алдыга жыла берсин. Баарыңыздарга рахмат. Абазбекова Рысбү. Грамота, төш белги жана ошондой эле стипендия менен Азиз мырза тапшырууда. Колдоп туруңуздар, урматтуу конокторлор, колдоп туруңуздар. Кудай буйруса, мындан аркыбызда мотивация болуп, ар жыл сайын стипендианттарыбыз көбөйө берсин деген жакшы ниет тилекти айталым. Азиз мырзага ыраазычылык билдирели. Жонарык Айылы Акматбек Нуржанов атындагы орто мектебинин 10 классынын окуучусу Муктарова Гүлзат. Муктарова Гүлзат. Боктокой Айылы Шекербек Шеркулов атындагы орто мектебинин 10 классынын окуучусу Үсөнбеков Элмар. Орторак Айылы Шаарбек Нурбаев атындагы орто мектебинин 9 классынын окуучусу Акматалиева Сезим. Билимтал коомдук бирикмелинин Адак грамотасы, төш белгиси жана ошондой эле стипендия. Стипендиядан кем эмес, өтө ардактуу биздин дипломанттарды сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Мен мектебин атабайм, четинен фамилия менен чакырып берем. Кезек-кезеги менен келип, бул жактан биздин агаларыбыздын колунан сыйлыкты алып кетиңиздер. Мен бирөөсүн окуп коеюн, анан калган фамилиясы менен чакырабыз, Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган стипендиялык кароо сынакка активдүү катышкандыгы үчүн Абжанбекова Гүлданага ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Токсумакова Айзат. Ыраазычылык кат Айтбекова Алтынай. Казыбекова Санирабега. Жишанова Аяна. Жишанова Аяна. Калыбекова Жаңыл. Эмилбек кызы Адинай.
Ашралиев Айдин. Анарбаев Баястан. Сағымбекова Аймүрік. Құрманбек қызы Нұржанат. Казаков Ажбек Датқа. Жалалбеков Ирадем. Уғанбаева Сезим. Бүгін ийгиликтин аркасы менен чогулуп аткан адамдар отурат деп ойлойм. Мугалимдерге албетте эң биринчи ийгилик мугалимдердики, окууга ушунчалык дилгир кылып балдар тарбия берип аткан. Экинчиден ата-энелер катышып аткан болсо, ата-энелердин дагы эмгеги абдан зор. Окуучулар, силердин бүгүнкү алган сыйлыгыңар, бүгүнкү алган стипендияңар жаныңыздардагы окуучуларга, өзүңүздөрдөн кийинки келе жаткан муундарга дагы чоң стимул болот деп ойлойм. Силердин аркаңардан ээрчип, силердей болгон жетишкендиктерге жетелдеп чоң аракеттер болуш керек. Келечекте сиздерге элибизге жараган, мамлекетибизди дүйнөнү өстүрө турган, дөңгөрөдө турган чоң адамдар чыгат деп ойлойм. Ал эми Билимтал коомдук бирикмесинин уюштуруучуларына албетте чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы ишиңиздерде чоң ийгиликтер жаралып, көптөгөн окуучуларга стимул бере турган коомдук бирикме болуу менен келечекте ойлойм, ар бир мектептен мындан дагы көп балдар аракет менен чоң жетишкендерге жетишет деп бардыгыңыздарга чоң ийгилик. Мугалимдерге, ата-энелерге балдардын алган бүгүнкү сыйлыгы ата-энелер үчүн чоң бакыт деп ойлойм. Мен залда отуруп, аябай толкунданып сүйүнүп, өзүмдүн балдарымдын дагы мектепти бүтүп аткан кезин элестетип отурдум. 2004-жылы ушул губернатор деп айтышыбыз ал кезде Айдаралиев Искендер Рысбекович губернатор болуп турган учурда менин кызым дагы 11-класста 198 балл алуу менен 50 баланын ичинде 2000 сом менен ыраазычылык кат алганда биз абдан толкунданганбыз. Ар бир ата-эненин жүрөгү ошол менин жүрөгүмдөй болуп толкундап, сүйүнүп, эртеңки балдарыбыздын келечегине чоң үмүт менен карап турат деп ойлойм. Бардыгыңыздарга ийгилик. Ийгилик силерге дагы. Сахнага Талас шаардык кеңешинин депутаты Нияз Сатыбеков агабызды чакырып коём. Маратова Изабелла. Куатбекова Сырга. Боронбаева Сезимге ыраазычылык билдиребиз. Ыраазычылыкка Асанкулова Бегимай. Дүйшөнбекова Индира. Бактияр кызы Гүлбурак. Колдоп отуруңуздар. Ыраазычылыкка
Саламатсыздарбы? Алтындай болгон эжекелер отурат, окуучулар отурат. Ийгилик каалайбыз. Мугалимдерге ыраазычылык. Рахмат. Анан ушу тосуп берген жамаатка ыраазычылык сиздерге. Талас шаардык кеңешинин дагы бир депутаты Туганбаев Жаныбек Бактыбековичти чакырып коелу. Дагы бир керемет китеп. Кадыркулова Адинай. Сыргакова Аруке. Кудакеева Мираида. Урманбекова Алиса. Боромбекова Бегимай. Генешбекова Нурпери. Аземова Айтурган. Исраилова Айтери. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кеченин конокторуна ушундай акылдуу балдарды, кыздарды тапкан бүгүнкү ата-энелер, агай эжелер, сиздерге рахмат. Мына бүгүн ушундай бизден келечекти багып, чоңойтуп өстүргөнүңүздөргө. Анан бүгүнкү кеченин уюштуруучулары мына биздин жогорку кеңештин депутаты, биздин агабыз Бактыбек Каныбекович, Асылбек, жалпы ушул жерде уюштургандардын бардыгына рахмат. Эми бул демилге азыр бул силердин биринчи кадамыңар. Буйруса эми бул кадам биринчи эле болбосун, ар дайым көп болсун. Билимдүүгө дүйнөнүн ар бир бурчу ачык. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп коет. Ошон үчүн билиңиңер курчуй берсин. Ошо рахмат келип катышып бергениңиздерге. Бул тарапка Жуматаева Сейилкан айымды эжекебизди чакырып алып уруксат этиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушул жерде залда жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун демилгеси менен алгачкы кадам биздин Талас ушул районунда болуп атканы мени абдан толкундатып атат. Бул кадам бүгүн окуучулар үчүн алгачкы кадам болсо, кийинки кадамдары мындан да чоң залда, мындан да бийик жерлерде болот деген үмүттөмүн. Анан саламатсызбы, урматтуу Бактыбек Каныбекович, сиздин Таласка келишиңиз биз үчүн бүгүн абдан сыймыктуу дагы, толкунданткан дагы күн болуп турат. Биздин мен билгенден бардык мектептин каймактары келип отурат ушул жерге. Урматтуу окуучулар, силердин алган сыйлыгыңар бул биздин райондун сыймыгы, биздин ата-эненин сыймыгы, жана ошондой эле өзүңөрдүн айылыңардын, мектебиңердин сыймыгы. Ушул элдин желегин желбиреткен, ушу Кыргызстанды алыска даңазалаган, ушул алдыда турган Пизада дагы ушул биздин Кыргызстанды ошон ичинен Таласты бийиктен танткан мыкты окуучулар болот деген ишеним менен жалпы жетекчилердин жана ошол өзүбүздүн мектептин жамаатынын ыраазычылык катын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ыраазычылык кат балдарды келечекте умтулуусуна жана адеп ахлакка тарбиялоодо, руханий жан дүйнөсүн байытууда, бийиктикке жетелеп, алга умтулуусуна көргөн камкордук үчүн билим тал коому сыйланат. Биз атайын балдардын тилегин, балдардын жүрөгүндөгү сыймыкты, сыйлыкты күзүндө мектепке кирип калалы деген ишенимди жүктөп ушул атайын символ катарында алып келдик. Эми сиздердин коомдук бирикмеде тагылып турат деген ниеттебиз. Ошон үчүн ушуну тапшырып коюуга уруксат.
Өзгөчө белек болду өңдөнөт, Саламатсыздарбы, урматтуу эжегайлар, ата-энелер жана ошондой эле коомдук билимтал коомдук бирикмесинин жалпы жааматы жана ошондой эле ушул сынактын катышуучулары. Эң алгач барыңыздарды мен жай мезгилинин алгачкы күндөрү менен куттуктаймын. Жашооңуздар ар дайым жай мезгилиндей жарык жана жылуу болсун, ар кандай түстө боелгон жашооңуздар маңыздуу болсун демекчимин. Эң алгач эле мен ушул билимтал коомдук бирикмесине терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушул билимтал коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Чойбеков Бактыбек Каныбекович агайыбызга терең ыраазычылык. Ошондой эле билимтал коомдук бирикмесинин директору Асылбеков Рахман агайыбызга дагы, Рахманов Асылбек агайыбызга дагы терең ыраазычылык. Мен ушул стипендияга ээ болдум, аябай кубанып турам. Бул стипендияга илинишиме мага эң алгач эле мектеп директорубуз Мураталиева Минар эженин жардамы чоң. Сизге чоң рахмат эже. Ошондой эле Бузурманкулова Эркайым эже менин ушул сынак тууралуу мага эң биринчи айткан эжем жана документтеримди топтоого, ошондой эле аларды кагаз бетине өчүрүп ушул жака алып келүүгө дагы аябай көмөгүңүздү көрсөттүңүз. Сизге чоң рахмат. Урматтуу стипендияга ээ болгон окуучулар, баарыңыздарды сыйлыгыңыздар менен куттуктаймын. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Бул андан тышкары дипломат ээси наамын алгандар дагы сыйлыгыңыздар кут болсун. Бул сиздердин сыйлыгыңыздардын эң акыркысы эмес, эң алгачкыларынан болсун. Дагы да улана берсин. Алдыдагы окууларыңыздарга, иштериңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Бүгүнкү күндөгү ар бир окуучу белек алды жана грамоталар менен сыйланган окуучулардын баарын куттуктайм. Жана ошондой эле ушул билимтал бирикмесинин негиздөөчүлөрүнө аябай чоң рахмат. Бул негизи таласка биринчи келди деп ойлойм. Кийинки муундарга стимул болуп, окууга шыктандырууга жардам берет деп ойлойм. Рахмат. Бизде стипендиядан тышкары ушул окуу жылы ичинде Талас районунда, Талас областында өзгөчө айырмаланган окуучуларыбыз дагы бар экен. Ошолорду сыйлап коюу үчүн сиздер уруксат берсеңиздер, бул сахнага кайрадан Айдаралиев Алмамбет агабызды чакырып коелук. Республикалык деңгээлде биз 21-чи кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу конкурс болгон экен. Ошол жерде республикалык турунда эң мыкты натыйжаларды көрсөткөндүгү үчүн билимтал коомдук бирикмесинин атынан Нурадилов Тилек мырзага ыраазычылык билдиребиз. Негизгилердин бири ушул биздин сыймыктуу Айдаралиев Алмамбет Болотбекович агабыз болду. Сиздер уруксат берсеңиздер, билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган стипендиялык кароосунакка демөөрчүлүк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык кат менен сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Токтоп кол чап берели, рахмат. Өзүнүн салымын кошкон. Предметтик олимпиада болуп турат. Ал 4 турдан өтөт экен. Биринчи мектептин ичинде, анан кийин райондук тур болот экен. Райондук турду жеңген окуучулар областтык турга райондун намысын коргойт. Областтан уткан окуучу болсо республикага барып, жалпы ушу биздин Талас областынын намысын коргойт экен да. Быйыл Тилекке каршы бул өтө жакшы эмес көрсөткүч деп ойлойм. Бизде республикалык турда болгону 2 окуучубуз гана байгелүү орундарга илинген экен. Алардын бирөөсү биздин мына бүгүн стипендиант болуп отурат. Кеңеш айылындагы орто мектептин окуучусу Станбеков Алтай мырза болду мына. Андан кийинки окуучу кызыбыз болсо орус тили жана адабияты сабагы боюнча мектеп окуучулар арасындагы предметтик олимпиаданын республикалык турунда 3-чү орунду ээлегендиги үчүн номер 1 Талас шаарындагы орто мектебинин окуучусу Рызбекова Аянага билимтал коомдук бирикмесинин атынан ардак грамота тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Белеги, акчалай сыйлык жана ошондой эле мыкты окуучу аттуу төш белги. Кол чаап берели. Биздин республикалык олимпиадада 3-чү орунду ээлеп келген карындашыбыз. Ушул Аяна кызыбызга өзүнүн Бишкекте болсо дагы келе албай калды, бирок өзүнүн саламдабайын айтып, ушул жакшы белектерин тапшырып жибергендиги үчүн мен ушул Намазалиев Нуржан деген агабыз бар, ошол агабызга дагы ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Демөөрчүлүк кылгандыгы үчүн Билибаев Чыңгыз Сайырбековичке ыраазычылык кат ыйгарып коюуга уруксат этиңиздер.
ошондой эле демөөрчүлүк көрсөтүп колдоп турган Нурадин Гакимбековичке кол чаап берели. Ушундай агаларыбыз көп болсун. Ушун менен биздин иш-чара соңуна келип бара жатат. Иш-чаранын соңунда ушундай жакшы кароо сынакты уюштурууга өзүнүн салымын аябай, өзүнүн каражатын аябай бизге шарт түзүп берген агаларыбызга ыраазычылык айтпай койсок туура эмес болуп калат. Башкы демөөрчүбүз ушул биздин Билимтал коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Чойбеков Бактыбек Каныбековичке ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары биздеги ушул Талас областынан чыккан көптөгөн мыкты агай инелерибиз дагы демөөрчүлүк кылды. Көбү келе албай калды ишке байланыштуу. Сиздер уруксат берсеңиздер, ыраазычылык билдирип мен ошолордун фамилияларын бардыгын окуп коеюн. Айдаралиев Алмамбет агабыз, Кененбаев Бакыт агабыз, Кагаздиев Аскат агабыз, Рыскулов Думан агабыз, Кулумбетов Самат агабыз, Батыркулулу Алымбек агабыз, Төралиев Төлөгөн агабыз, Токтосунов Нурадин агабыз, Турапов Руслан агабыз жана ушул агалардын бардыгын уюштуруп башында туруп берген өзгөчө ыраазычылык айта турган агабыз Бийлибаев Чыңгыз агабызга жалпы Билимтал коомдук бирикмесинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Эң алгачкысы болду. Бул иш-чараны биз салттуу иш-чарага айлантууга болгон аракетибизди жумшайбыз. Стипендияга ээ болгон, дипломдорго ээ болгон жалпы окуучуларга мен мындан аркы окууларыңыздарга албан ийгиликтерди каалайм. Сиздерди көрүп ушул башка окуучулар дагы дем күч алып, биздин Талас районунун, Талас областыбыздын, Кыргыз республикабыздын атагын алыска чыгарган мыкты уул кыздарыбыз чыгат деп ишенем. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ардактуу эжелер, окуучулар, мынакей жакшы мотивациялык түрдө окуучуларга мотивация болобу деген ниетте кылып отурабыз биринчи иш-чарабызды. Келечекте кийинки жылы Кудай буйруза сиздер мугалимдер, сиздер дагы сыртта калбайсыздар, сиздердин дагы ошол эмгегиңиздер бааланат. Анан кийин быйыл биз баягы бир аз кечигип калдык. Ошо ОРТга Көгөй орто мектебин бир жыл даярдадык эле. Кийинки жылы ушул Талас районунун мугалимдердин ОРТга даярдаш үчүн ушул мугалимдерди окутууга биздин да программабыз бар. Кудай буйруза ушул Талас районунда өзүбүз мисалы башка азыр Салымбеков, башка дагы ушундай баягы жеке ишкерлер окутуп атпайбы, ошол сыяктуу кылып биз дагы өзүбүздүн мугалимдерибизди окутуп алсак бизге жеңилирээк болот эле да балдарыбызды өзүбүз окутканга. Ошон үчүн урматтуу агайлар, эжелер, сиздердин салымыңыздар абдан чоң. Биз жалгыз арбын иштерди кыла албайбыз. Сиздер менен чогуу биргеликте жакшы бир иштерге бир кадам таштасак, келечекте биздин муунубуз, биздин келечекте ушу бөбөктөрүбүз мыкты күчтүү кадрлар болот деген ишенимдемин. Урматтуу мына окуучулар, сиздердин сыйлыктарыңыздар, белектериңиздер сиздерге кут болсун. Буну менен токтоп калбай, иште кадамыңарды алдыга таштап, бул мен билем, билим алуу бул абдан оор да. Бул баягы мындай спортсмендер айткандай бул күрөшүп, жол болсо футбол ойноп, тердеп койгон бул мындай жеңил эле да. Билим алган бул абдан оор да. Бул мыкты, сабырдуу, баягы эрки жеткен инсандар эле алат да муну. Бул абдан оор да. Ошон үчүн сиздерге ушул эмгегиңиздерди талыкпаган мындай күч кубат Аллах таалам берсин. Качбас кайрат берсин ушу мугалимдерибизди сиздерди окутуп атканыңыздарга. Мен келечекте Кудай буйруза ишенем, билем, биз ушундай бир тууган агаларыбыз менен, инилерибиз менен бүгүнкү көмөктөшүп аткан ушул иш-чарабызга чогуу биргеликте ушул Талас элинен 10 жыл, 15 жылда ушул мыкты инсандар чыгат деп мен ишенем. Рахмат сиздерге.